тестирлөөгө даярдануу боюнча ошол жалпы республикалык тестирлөөнүн кыргыз тили бөлүмүнөн аналогия бөлүмүн жана кыргыз тилинин практикалык грамматикасы бөлүмүнө бир аз кайрылалы деп чечтик. Жалпы астыда баарыңарга жоопкерчиликтүүлүк каалайм, жакшы даярданып, биздин үмүтүбүздү актаган мыкты кыз-жигиттерден болгула. Азыр болсо сабагыбызды баштап алалы. Агай менден силерге жалпы республикалык тестирлөөгө кыргыз тилинен аналогиялар деген бөлүмдү өтүп берүүнү сунуштады эле. Аналогиялар силер билгендей бир нече түрлөргө бөлүнөт. Биз болсо бүгүн себеп натыйжа байланышын өтөбүз. Бул дүйнөдө ар бир адамдын кандайдыр бир максаты бар экен. Мисалы, силердин да максатыңар бар. Бул жалпы республикалык тестирлөөдө тестти 200 баллга же андан жогорку баллга тапшыруу, анан жогорку окуу жайга тапшыруу деген сыяктуу максатыңар бар. Ал эми ошол максатка жетиш үчүн анын себебин кылышыңар керек. Анын себеби бул азыр ушул сабакта отурганыңардагы анын себеби. Эгер бир Секамдын китебин сатып алган болсоңор, же Нованын китебин сатып алган болсоңор, ушунун баары анын себеби болуп эсептелет. Демек, балдар, бул дүйнөдө ар бир адамдын кандайдыр бир максаты бар. Ал эми ошол максатка жетүү үчүн адам баласы кара жаанын карчырып жумуш жасайт, аракет кылат, окуйт, чокуйт. Эгер кылган жумуштары ийгиликтүү аткарылса, максатына да жетет. Демек, максатка жеткенде натыйжа чыкса, андан мурун кылган иштердин баары себептер. Силердин жашооңордон алсак, силердин максатыңар ОРТдан жакшы балл алуу. Демек, силер жакшы балл алсаңар, ага чейинки кылган иш-аракеттериңердин баары бул себептер, жакшы алган баллыңар бул натыйжа. Мындай мыйзам ченемдүүлүк баардык окуя, кубулуш, жумуш жана башкалардын баардыгына тиешелүү. Башкача айтканда, иштесең каптап аласың, иштебесең ачка каласың. Каптап алуу деген мешоктоп алуу, мисалы, үрөндү деле жакшы иштесеңер, жакшы сугарсаңар, баксаңар каптап аласыңар, иштебесеңер ачка каласыңар. Билимдики дагы ошондой. Билимди канчалык андан ары изденип, терең аракет кылган болсоңор каптап аласыңар, иштебесеңер ачка каласыңар. Себеп натыйжа байланышын билүү үчүн дүйнөдөгү мыйзамдарды башкача айтканда эмне кылганда эмне болоорун билүү өтө керектүү. Бул жерде силерге 4 аналогия берилген. Бул жамгыр, сел, муздак, үшүү, аракет, ийгилик, жумуш, маяна. Себептер жамгыр, муздак, аракет, жумуш деген сөздөр. Натыйжа жамгыр жааса, сел болот. Себеби жамгыр, натыйжасы сел. Муздак болсо үшүйсүң. Себеби муздак, натыйжасы үшүү. Аракет кылсаң ийгиликке жетесиң, жумуш иштесең маяна аласың деген сыяктуу. Эми себеп менен натыйжа байланышын табууда силерге байланыштыруучу сүйлөм түзүү өтө чоң мааниге ээ. Бул эң чоң жардамга келе турган метод. Аналогия өрттө-күл деген мисалды берди силерге. Байланыштыруучу сүйлөм өрттөсөк, күл пайда болот. Варианттар: тазалоо суу, сындыруу сынык, майдалоо кесек, жазалоо кылмышкер. Байланыштыруучу сүйлөм түзүп атабыз. Тазаласак суу пайда болот. Бул вариант туура эмес. Сындырсак сынык пайда болот. Балким. Майдаласак кесек пайда болот дейт. Майдаласак майда нерсе пайда болмок. Жазаласак кылмышкер пайда болот дейт. Жазаласак кылмышкер пайда болбойт. Эмне болот? Тескерисинче кылмышкер оңолушу мүмкүн. Демек, туура варианты Б варианты болот экен. Эмесе азыр ушундай үлгүдөгү бир нече мисалдарды силерге берем. Силер болсо чатка жазсаңар, агай мүмкүн болсо, мен телефондон өтүп атып эле, сиз окуп берсеңиз чатты. Аналогия кымыз, Б байлоо. Варианттар: чалгы чөп чабуу,
айыл мал багуу, түшүм үрөн себүү, тумоо ооруп калуу. Же болбосо балдардын үндөрүн ачсаңыз, алар айтса деле болот. Агай менен байланыша албай жатат окшойбуз, ошондуктан урматтуу окуучулар, силер кайсы бир вариантты байланыштыруучу сүйлөм түзүп атат деген ойдомун. Б байласак кымыз алабыз, чөп чапсак чалгы алабыз, мал баксак айыл дейт, үрөн сепсек түшүм алабыз, ооруп калсак тумоо дейт. Демек туура вариантын таптыңар деп ойлойм. Туурасы үрөн сепсек түшүм алабыз. Себеби үрөн себүү натыйжасы түшүм. Экинчи аналогия издөө, табуу. Издесек табабыз. Варианттары: жыйноо, чачуу, кайгыруу, капалануу, жардамдашуу, колдоо, ойлонуу, ойлоп табуу. Окуучулардан бирөөңөр агайга чатка жазсаңар жакшы болот эле. Үндөрдү ачканга. Г болот, ойлонуу, ойлоп табуу. А вариант. Б варианты туура болуш керек. А вариант. Б варианты деп ойлоп жатам. Б варианты же. Себеби учак менен туура болду. Б вариант. В вариант деп ойлойм. Б варианты туурабы жей? Б варианты туурабы жей? Высы туурабы? Тилдөөнүн негизинде жыйынтыгында элүү атпайбы? Андан В вариант болгону туура болуп калат. Б вариант.
B varianti tуура деп Б ойлойбуз. варианты туура. Б вариантыга чейин. Б варианты туура. Менин оюмча А варианты. А варианты. А варианты. Окусак билим алабыз, иштесек маяны алабыз. A varianti tуура. Эжейдин үнү мага эле угулбай атабы эле баарыңарга эле угулбай атабы? Угулган жок бизге дагы. Угулуп атат? Окуучулар угулуп? Жок, эже сиздин үнүңүз Ооба, угулган эже жаңы угулуп баштады. Баштады эже. Катып атат го. Угулуп атат да? Ооба, угулуп атат. Ооба, эже угулуп баштады. Биз жаза турган сөздөр көз айнек. Чатка жазып жиберсеңер болот. Калганыңар дагы. Алып кара куш. Алып кара куш. Алып кара куш.
Аяркын. Тил таануу, анан ден соолук деген эки сөз жазылган. Тил таануу, ден соолук. Тил таануу. Языковедение. Ден соолук. Ден соолук. Ден соолук жазылган. Азыр мен кайра тигил жака киргенге чейин урматтуу окуучулар дагы 2-4 сөздү жазып коелу. Сөздүк жат жазуу бул сизге сөзсүз түрдө келет практикалык грамматикадан. Бирок мен тигил жактан силерге 2 параграф менен түшүндүрүп берем. Кыргыз улуттук университетинин деген сөзүн кыскартылган вариантында мүчөсүн улап жазгыла. Кыргыз улуттук университетинин деген кыскартып баштамаларынан мүчөсү менен чогуу жазгыла. Кыргыз улуттук университетинен деген да. Анан химфак, химия факультетинин кыскартылышы. Химфакты жазсаңар, анан кийин тигил жака өтө берейин. Химия факультетине тапшырчылар барбы? Химфак. Бир-эки оңор жазсаңар, анан чыгалы. Мен байкашымча аналогиядан бизде көп проблема болбойт окшойт. Проблема көбүрөөк чыгыш тилинин практикалык грамматикасынан болот окшойт деп ойлоп жатам да. Химфакты жазабыз, урматтуу окуучулар. Чыгып жатам тигил жака. Биринчи силер жазган көз айнек, алып кара куш, ден соолук деген сөздөр жазуу эрежесинин 47 параграфында лексикалык маанисин жоготпой, өз алдынча колдонулуп жүргөн сөздөрдөн куралган кошмок сөздөрдүн ар бир бөлүгү бириктирилбей, айрым-айрым жазылат дейт. Анан кошмок сөздөрдүн ортосуна дефис коюлбайт, урматтуу окуучулар. Дефис кош сөздөрдүн ортосуна коюлат. Кош сөздөрдү силер билесиңер, ата эне, үй бүлө, мисалы келин-кесек деген сыяктуу сөздөр. Ден соолук деген сөздүн ортосуна сызыкча коюп атканбыз. Кийинкиде буга жол бербейсиңер деп ойлойм. Алып кара куш дегенди бириктирип жазып атканбыз. Лексикалык мааниси дегенди силер билесиңер, бир сөз толук бир маанини билдириш керек. Алып деген чоң дегенди билдирет, кара деген өң, куш деген куш силер билген учуп жүргөн, демек маани бергендигине байланыштуу мындай кошмок сөздөрдүн ар бир бөлүгү бириктирилбей айрым-айрым жазылат. Түшүндүңөр, э? Түшүндүк. Эми кыскартылган сөздөрдүн жазылышы боюнча
мындан ката келтирген жоксуңар, баштамгалардан кыскартылган татаал сөздөргө мүчө улаганда кыскартылган сөздүн айтылышына ылайык мүчө кичине тамга менен жазылат. Мисалы Бириккен Улуттар Уюмуна дегенде на мүчөсү эмес, буга болуп кыскартылган вариантында мүчө уланат. Анан химфак дегенде биринчи муундарынан кыскартылган жалпы татаал сөздөр кичине тамга менен башталып бирге жазылат. Соцпедагог дегенде биз мектепте мен көп байкагам. Соц дегенден кийин чекит коюп туруп, анан педагог деп жазабыз. Бул дагы эмне биринчи муундарынан кыскартылган татаал сөздөргө киргендиктен мындай сөздөр биригип кичине тамга менен жазылат. Филфак, турфирма, физприбор, химфак дегендердин бардыгы. Кийинкиде дагы жазуу эрежесине кайрылабыз деген ойдомун. Азыр болсо түз жана өтмө мааниде сөздөр. Силер билесиңер, сөздөр эки мааниден турат. Бул түз жана өтмө мааниде сөздөр. Мисалы булак дегенди алсак, түз маанисинде суу жерден жарылып чыгып, эң таза, эң тунук чыгып аткан суу булак. Ал эми бул маалыматты кайсы булактан алдың десе, бул өтмө маанидеги сөз болуп эсептелет. Демек силерге биринчи тест төмөндөгү варианттардын ичинен кайсы сөз өң түз белги деген маанини билдирип турат. Өтмө маанисин табабыз. Жоголгон буюмуңдун көзүн таанысаң, алгын балам. Көзүн көрүп учурашып коеюн дедим эле. Ой жеткен сайын көп кишинин көзү түшө баштады. Көздү мончок жерде калбайт балам. Бардыгы өтмө мааниде сөздөр, бирок ошонун ичинен өң түз белги деген маанини билдирген сөздү табабыз. Кайсы вариант деп ойлойсуңар? А варианты менин оюмча. А варианты, Менин оюмча Г варианты. Г варианты. Менин оюмча бул жерде Г варианты. Менин оюмча да Г вариант. Саламатсызбы, Г варианты туура. Варианттарды кабыл алдым, анда эмесе талдап баштайбыз. Г вариантынан баштай берели. Көзү мончок жерде калбайт балам деген. Көзү мончок деген баалуу же болбосо бирөөнүн адамга карата айтылат көбүнчө. Аздектеп, аяп баккан кызы деген мааниде колдонулат. Көзү түшүү деген көп киши байкоо салуу дегенди билдирет. Көзүн көрүп учурашып коеюн дедим эле деген. Ушул жерде турса, анан көрүп учурашпай кетпейин дедим деген сөз. Ал эми жоголгон буюмуңдун көзүн таанысаң алгын балам. Буюмдун көзү болбойт, ал өң түз белги деген мааниде колдонулду. Экинчиси топ жыйынды көргөн акын токтоосу жок сайрады. Белгиленген сөз кандай маанини билдирип турат? Шаңшыды, күпүлдөдү, ырдады, кушча сайрады. Ырдады. Ырдады. Акынга карата айтылган. Акынга карата ырдады дегенди билдирет. Кайсыл акынга айтылган деп ойлойсуңар? Токтогул сатылган. Үчүнчү, сүйлөмдөрдүн ичинен суз деген сөзгө синоним өтмө маанидеги сөз катышкан сүйлөмдү белгилегиле. Салкын бөлмөгө алып барып дасторкон жай. Түн ортосу болгонго аба салкындап кетти. Кечээ салкын жеңемдер да келишиптир, жогу көрө кетели десек. Буга чейин эч бир жаман жакшы айтышпаса дагы бул жолку алар эмнегедир салкын учурашышты. Менин оюмча Г варианты го дейм. Сөз менен салкын учурашты деген сөз синоним. Г варианты. Гсы туура болуш керек. Азаматсыңар, калгандарынын бардыгы түз мааниде колдонулду, салкын бөлмө, салкындап кетти аба, салкын жеңе деген адамдын аты. Ал эми бул жолкусуналар эмнегедир суз учурашты дейт, салкын. Бири-бирине мурункудай эзилбей, жакшы көңүл бурбай, салкын учурашышты дейт. Урматтуу окуучулар, көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аяктап жатат. Сизге да чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат. Бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сабак кызыктуу болду эже. Сизге да чоң рахмат эже. Интернеттеги бираз Жакшы маалымат алдык, чоң рахмат. Интернетте бираз ыңгайсыздык үчүн кечирим сурайбыз. Агайга биринчиден чоң рахмат айтабыз. Урматтуу окуучулар, силер билип коюшуңар керек, биздин Жумала районундагы силердин эжелериңерди,
биздин эжелерибизди окутуп, биздин райондон бир алтын сертификатка же болбосо 220 баллга жете турган окуучу чыксын деп эч бир сом албай ушундай шартты түзүп берип аткан Турат агай силерге дагы бекер сабак өтүп аткан. Ошол себептен баардыгыңарды ушундай шансты колдон чыгарбай активдүү болуп, көп катышып, агай берип аткан билимдерди алып калууга чакырам, себеби агай убагында Секамда иштеп сабак берип, Секамда болсо коммерциялык уюм, силер билесиңер акчага окутушат, ал эми агай болсо ошол Жумгалдын окуучуларын бекер окутуп, силердин келечегиңерге кам көрүп аткан эң жакшы инсандардын бири да. Анан агайга ошо бардык мугалимдердин, өзүмдүн жана силердин атыңардан терең ыраазычылык билдирем. Силерге болсо окууңарга ийгилик. Алдыдагы жалпы республикалык тестирлөөдөн жакшы балл алышыңарга тилектешмин. Алдыдагы күндөрдө дагы жолугабыз деген ойдомун. Саламатта болуңар. Саламатта калыңыз. Саламатта болуңар. Кайыксыз